Амансызбы бурадарыбыз, амансыздарбы биздин кадырлуу замандаштар? Баарыңыздар менен чай кайнаган 10 мүнөт подкасты башталды. Жана бүгүнкү саатыбыздын алкагында биз өң түс жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негедир ушул кышында мен аябай, билбейм, жеке мен аябай тажап кеттим. Анткени баарын карасаң, кир көтөрүмдү деп күрөң, кара түстөгү кийимдерди кийишет го. Анан көзүң карап отуруп чарчап кетет, Жаз келе жатканда ак, кызыл, жашыл, сары түстөр кошулуп отуруп, анан жагымдуу жакшынакай бир көрүнүш пайда болот дагы, адам жашагысы келе баштайт. Кир көтөрүмдү деп туруп биз күңүр түстөгү кийимдерди кийип алгандыктанбы, же кыштын суугунан уламбы, айтор кыш мезгили оор өтөт да. Эми кыш мезгили бу соңуна чыгайын деп калды. Негизи эле кандай түстөгү кийим кийесиз? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы, анан өңдөрдүн түсүн билип алганга аракет кылыңыз. Ар бир өң адамдын ошол учурдагы психикалык абалын чагылдырат экен. Элестетиңиз, кийимдин өңүнө жараша кимдин кандай адам экенин билсе болот дешет психологдор. Анда сиз кайсы өңдү көбүрөөк кийесиз? Ак өң. Ар бир өң адамдын эки тарабын плюс жана минус жактарын ачып берет экен. Анда ак өң жөнүндө сөз кылалы. Гардеробтогу базалык өңдөрдүн бири болуп эсептелет жана дээрлик модадан чыкпайт. Ак өң илгертен тазалыктын, эркиндик, ишеним, ынтымактын символу болуп келген. Согушуп жаткан тараптар бекеринен ак желек көтөрүп чыгып, ынтымакка келели дешкен эмес. Ак өң эмоционалдык жактан чың алып, агрессияга алдырып койгон адамдын психикасына тынчтандыруучу таасир берет. Ак өңдөгү кийимдерди көп кийген адамдар жумшак, позитивдүү келишет, жаңычылыктарга коркпой кадам жасай алышат. Жашоосун өзгөрткүсү келген адам чачын кесет деген ишеним бар го. Бул ишенимди ак өңгө да колдонсо болот. Анткени эмоционалдык силкинүүнү каалаган, жаңы жашоону баштагысы келген адамдар ак өңдөгү кийимдерге басым жасай башташат. Эми минус жагы. Кээ бир адамдарда ак өң тынчсыздануу жана дискомфорт абалын чакылдырат. Ал жаңычылдыктын башаты делген менен ошол жаңы жашоону кантип баштаарды билбей, депрессияга кабылган адам дагы ак өңдөгү кийимдерге басым жасап калышы мүмкүн. Башкача айтканда, ак өң боштук сезимдердин дагы билдириши ыктымал дейт. Акты негизи өзүнө ишенбеген адам кие албайт болуш керек, Акымда ак кийим кийип алсам да өзү дагы ишенимдүү болуп турса, абдан жакшы көрүнөт эмеспи? Эми кара өң дагы базалык өңдөрдүн бири. Адамга бир эле учурда жөнөкөйлүк жана элеганттуулук тартуулайт. Кара өңдөгү классикалык кийимдерге басым жасагандар башкаларга өзүнө ишенимдүү, олуттуу, интеллекти бийик адам катары көрүнөт. Чынында эле кара өңдү алдына туура максат кое билген, амбициясы жогору адамдар тандашат экен. Кара өңдөгү кийимдерди өтө сезимтал адамдар тандашат дейт психологдор. Минус жагы, алар коомчулук менен күрөшө албай калганда кара өңдүн аркасына жашынып калгысы келет дешет. Мындай мүнөздөмөнү башынан аягына чейин капкара кийим-кече кийип алгандарга берсе болот. Кара кийим көп кийгендер мага көңүл бурба, мени караба, мен баары менен эле аралашып жүрөм деген сезимин айтышат дейт. Анан бара-бара алардын өздүгү жоголуп, башканын жашоосу, башканын эрежеси, башканын ою менен жашап калат. Мындай адамдарга өздүгүңүздү жоготпоңуз, өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой сүйүңүз. Жашооңузду төркүн түскө боесоңуз, асан үсүндөй көркүнө чыгат десе болот экен. Мына ушундай. Кийинки дагы биз токтоло турган өң бул сары өң. Сары өң. Абдан сонун, Плюс жагы бакыттын, жылуулуктун символу. Физиологиялык жактан адамдардын көзүнө эң биринчи сары өң чалдыгат, чаңкайт деп айтабыз го. Көңүл буруудан коркпогон адамдар сары өңдү тандашат. Аларга башкалардын ою анчейин маанилүү эмес, эмне дейт деген рамкадан алыс болот. Өздөрүнө ишеними күч, позитивдүү, активдүү энергиясы менен бөлүшө билген, чыгармачыл адамдар жөжөнүн өңүндө кийимдерди жактырат. Гардеробунда сары өң басымдуу кылгандар өзүнө ыңгайлуу жашоону куруп алышат дагы. Чечилчү маселе чечилет, чечилбегендерге мен кайгырып жардам бере албайм деген принципте карманып жашайт дешет психологдор. Минус жактары. Сары өңдү реалдуулуктан алыс адамдар тандашы мүмкүн. Айрым учурда мындай адамдардын оюн реалдуулукка айлантуу оорчулук жаратат. Ортодо келишпестиктер, таарыныш жаралат. Кээде жакындарынын көңүл буруусуна муктаж адамдар дагы сары өңгө басым жасап калышат дешет психолог адистер. Мына ушундай достор. Кийинкиси мен жакшы көргөн өң бул кызыл өң. Кызыл түсті жакшы көргөндөр барбы? Жазып койгулачы, мен да жакшы көрөм деп. Плюс жагы билик,
кумар, күч, жеңиш, энергиянын символу. Бул өңдөгү кийимдерди күчтүү, өзүнө ишенген адам гана кие алат. Мындай адамдар активдүү жашоо образын жактырат. Энергиясы ашып ташып, бир орунда тура албай, тыбырчылап эле турушат. Коомдо лидерлик позицияны жактырышат. Дайыма көңүл борборунда болууну талап кылган адамдар дейт. Минус жагы. Кызыл өңдү көбүнчө өзүмчүл, кызыгандуу мүнөзгө ээ адамдар тандайт. Коомчулукта кызылды көпчүлүк өзүнө чакырык, атаандаштык катары кабыл алат. Андыктан жумуш боюнча же башка болобу, башка бирөө мененби бир чечимге келип иштешем десеңиз, жолугушууга кызыл өңдөгү кийим тандабай эле коюңуз деп кеңеш беришет экен. Дагы кийинки кыргыздара көп кийген бул бооз өң, бооз өң. Билбейм бул кандай, ким жакшы көрөт, ким жакшы көрбөйт. Балким сиз өзүңүз кайсы өңдү жакшы көрөсүз жазып койсоңуз болот. Бооз өң туруктуулуктун, баланстын белгиси болуп саналат. Башка өңдөр менен атаандаштыкка чыкпайт, дайыма ортодомун деген нейтралдуу өңдөрдүн бири. Боозго басым жасагандар да ызы-чуудан алыс, өз жашоосу менен тынч жашай бергенди каалаган адамдар. Жумушта багыныңкы позицияда эмне тапшырма берсең аткарат, ошол эле учурда бийлик талашпайт, жоопкерчиликтүү кызматкер болушат, достукка бекем ишенимдүү келишет дейт. Боз өңдү жактыргандар менен достошуш керек турбайбы? Минус жагы. Боз өңдөгү кийимдерди көп кийген адамдар көп учурда кызыгуу жаратпайт, жада калса ал кызыгууну бат эле өчүрүп таштайт. Андыктан мындай өң кайсы бир бийиктикте багынткысы келгендерге терс таасир берет. Айланадагыларга дайыма боз өңдөгү кийим кийген адамдар жабык, өз ою, позициясы жок, өзүн сыйлабагандай сезим калтырышы мүмкүн. Боз кийимдериңиз көппү? Анда гардеробду бир карап коюңузчу. Кийинки дагы биз бир кеңири таркалган түстөрдөн айталы, бул жашыл түс. Плюс жагы жаштыктын өнүгүүнүн жолу. Өңү жашыл энергия тартуулоочу, адамды ойготуучу, күч берүүчү өңдөрдүн бири. Жашыл кийимдерге кызыккандар өзгөчө, ойгу, кандай компания болбосун, ойготуучу күчкө ээ адамдар. Эмгекчил, аракетчил, кыйынчылыкка моюн сунбаган сапаттарга ээ. Адамдарга үмүт, туруктуулук тартуулаган оптимист адам болгондуктан аларды жөрө жолдоштор дайыма курч жүрүшөт. Минус жагы. Жашыл өңдөгү кийимдерди өзүн таба элек, жан дүйнөсү менен гармонияга келе элек адамдар кийиши мүмкүн. Алар дайыма сенин колуңдан келет деп колдогон, көтөрмөлөгөн адамга көз каранды болушат дейт. Жана көк өң, көк ишенимдин, коопсуздуктун өңү. Плюс жагы бул өңдү тандагандарга катаалдык, муздак, ой жүгүртө билген акылмандык сапаттар бар. Иш процессинде көк өңдөгү кийимдер ишеним, натыйжалуулук сезимдерин тартуулайт. Ал эми жөнөкөй жашоодо көк өңдөгү кийимдерди боорукер, чыгармачыл, фантазиясы күчтүү, эркиндикти баалаган адамдар кийишет. Минус жагы дайыма ортодогу туруктуулукту сактап, көпүрөнүн кызматын аткаргандыктан көпчүлүк учурда өздөрүнө жардам берүүчү адамды таппай калгандар дагы көк өңдөгү кийимдерге басым жасайт дешет. Бирөөгө бат ачылып, ишене беришпейт, өз маселесин өзү кайната берип, депрессияга бат кабылат дешет. Албетте достор, бул айтылгандардын баардыгы 100% деген туура дегенден алыспыз. Анткени адамдын менталитети бар, адамдардын өң түсү бар. Кимдир бирөөнө көк өң жарашса, экинчисине жарашпайт, кимдисине кара жарашса, үчүнчүсүнө жарашпайт. Анысы кандай биз өзүбүздүн жүзүбүзгө, бетибиздин өңүнө жараша дагы кийимдерди тандап кийебиз да. Бул жөн гана мындай айтылган жалпы маалымат. Мүмкүн арасынан өзүңүздү таанып билип, деп койсоңуз болот. Достор, 10 мүнөттүк подкасттын соңунда сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жакка да катталганды унутпаңыз. Жана ылдый жакка комментарий кылып жазып койсоңуз сонун болмок. Кайсы түс сизге жагат? Кайсы өңдү көп кийесиз? Гардеробуңузду ачканда кандай түстөгү кийимдер көзүңүзгө урунат? Жазып коюңуз. Менин бир тааныш эжекем бар. Гардеробун ачсаң бүт эле кызыл да, кызыл өңдү аябай жакшы көрөт. Баарыңыздар менен коштошобуз. Күнүңүздөр көңүлдүү, маанайда улансын. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.